Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгүн биз Балашыкадабыз туугандар. Бүгүн дагы бир сонун жакшы сиздерге бир жакшы информационный ролик болмокчу. Айныкса момундай Б категория менен момундай газелдерге, ошого окшогон жерлерге жумушка кирем десеңиздер, вакансия тууралуу өтө сонун видео болмокчу туугандар. Бул паркта азыр bir 20-30 газель бар экен. Бул жерде биздин Рыспек деген жедешибиз ушул жерде иштейт экен. Азыр Рыспек жедешибиз менен сурашып, бул жерде кандай документтер керек, кандай зарплата алат, кандай график менен иштейт, ошол жөнүндө толук маалымат берип берели туугандар. Эгерде ушундай иш издеп жүргөндөр болсо, ушул жерге келип чалсаңыздар, момундай газелдер менен иштегени сонун возможность бар экен. Жүргүлө анда. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Десоптор жакшыбы? Шүгүр Аллага. Чачоо иштеп атасыңар. Шүгүр. Рыспек мынакей силер жакка да келип калдык. Ушул жумушуңар боюнча деги эле кандай документтер керек, кандай график менен иштейсиң, канча айлык аласыңар, ошону ирети менен айтып берсең. Assalamu alaikum, мекендаштар. Мен бул фирмада иштеп атканыма 2019 жылдан бери иштейм. Иштеп жүрүп, былтырдан баштап менеджер транспортный компания болуп иштейм азыр. И өзүм дагы азыр ушу водительдер азайганын себебинен азыр өзүм дагы линияга чыгып атам. Водитель балдар керек категория Б менен. Бизде ушундай газель бизнес машиналар, сменасы 4000ден, 4500ден 5000ге чейин ставкалар бар. Иш акы ар айдын 15 айлык 30 аванс, 15 күн задержкасы бар. Мисалы азыр октябрь айы. Октябрдын айлыгын ноябрдын 15-inde алабыз. Ноябрда 15 күн иштегенибиз декабрга өтүп кетет. Кыскасы 15 күн задержкасы. 15 күн задержкасы менен. Так, документ жагына келсек, бизге полный трудовой оформление ишке кирсе болот. Без трудовой дагы иштейм дегендер бар болсо, алдагы болот. Фирма жасап берет. Биздин неме кыргыздарга регистрация жасап берет. 100% базада, эгер нарак бир проблема болсо, кенен кайрыла берсе болот. Бизде ушундай болуп атат, милициялар текшерип болуп атат, базада жок десе, фирма возместить этип берет. Кыскасы полный пакет документти даярдап берет ушул жерде. Ооба. Регистрация жасап берет, Синелс эненен аны өзүбүз МФЦдан алышыбыз керек. Бул фирмалар жасап бербейт. Трудовое оформление. Жатакана, тамак аш уже алар балдардын өзүнөн. Так, айлык акысына келе турган болсок, так, 4000ден башталат экен, 4000ден башталат. 4000ден башталат, чыккан күнүнө. Бул жерде эми основном бул жер парк экен, кайдын неме алам дедиңер товар? Товарды мен азыр алып барып аткан проект Данон деген молоко таратабыз. Подольскиде коммунальный дом 28 деген жерде склад бар, чоң склад. Москва боюнча таратат. Кыскасы бул жерден машиналарды минип чыгып кетесиңер, айткан жеринен барып товарларды алып, бүт магазин точкаларды кылып берет экен, ошол жерге алып барып убагында таштайт экенсиңер, График ар кандай болот дейт туугандар. Кээ бирде жанагынтип убагынан өтүп кетсе, 12 сааттан өтүп, мисалы үчүн 10 сааттан өтүп, переработка болсо аны отдельно төлөп берет экен. Переработка жөнүндө эми бул фирманын жөнөлүшү ар кандай бар да. Нан проекттери бар, эрсиз складдары бар. Ошо кээ бир проектте ошо төлөп бергени бар. Төлөп бербей турганы да бар. Эгер кечки эртең саат 6-да чыгып 12-ге чейин бүтпөсөңүз, ар бир саатына 200 рубльден төлөп бере турган жөнөлүштөр да бар. Стаж боюнча мисалы мен өзүм 7 водительди үйрөтүп чыгардым, вообще стажы жок водительдер келип, мен айдашты билбейм, только автомат коробка айдап жүргөм дегендер бар. Келип өзүм үйрөтүп, чанымды алып жүрүп, бир жума алып жүрүп, бирөөсүн чында алып жүрдүм, бир айдан көп алып жүрдүм. Машина айдашты үйрөнүп алайын экен. Азыр бизде иштеп жүрөт. Ошол бала 2022-жылы кирген. Азыр 24. Дагы эле бизде иштеп жүрөт. Кыскасы стажы неме болбосо келип бул жерде үйрөтүп, аркы берки кылып мен өзүм үйрөтөм. Өзүм үйрөтүп. Кандай график менен иштейсиңер бул жерде? График эми 6-1-7-0. 6-1 болсо 7-0. Сменный средний 4000ден эсептеп туугандар келе бересиңер. Тамак ашыңар, жатаканаңар ал өзүңөрдүн эсебиңерден, ал бул жерден чистой 4000ден жогору эсептеп өткөзсөңөр. Смотря эми кандай иш болот, эмне болот, ушундай туугандар. Основном мондай холодильниктер менен экен, Мына холодильник, рефрижератор, 5 холодильниктер бар, пром. Булар нанда иштейт, же болбосо дагы ошогон башка жөнөлүштөр бар. Габариттери плюс-минус бүт бары
бирдей эле экен. Будка 420. Бар удлиненныйлар, алар пока иштебей эле. Кошумчалай кетчү нерсе бул газелдер бүт бардыгы механика экен, э? Механика. Ошону тактай кетели, анан кийин көп эле жана айтып биз автомат коробка эле элек андай мындай. Газелдер бүт бардыгы жаңы 3 жылдык экен, э? 3 жылдык. Эң эскиси 3 жылдык. Пробегтери ар кандай экен, 50 миң, 60 миң, э? Бүттүрө жүрүптүр. Келсеңиздер мынакей туугандар, Рысбек өзү үйрөтүп, могу машинерге отургузуп, ушундай БС категория менен эгерде иш таппай жүргөн биздин мекендештер болсо, телефон номерин, адресин жазып коем туугандар, дагы чалып толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Рысбектинби же болбосо бул жакта менеджерлерден сурайбыз, кимдин номерин коебуз. Келип, мынакей могул жерге жумушка орношуп, балашка келип, Рысбек менен чогуу иштеп, ушундай жакшы бир айлыктарды алып иштесеңиздер болот экен туугандар. Рысбек дагы бир-эки маалыматтарды кошумча айта кетейин дедим эле дейт туугандар. Жанагы страховка боюнча, ДТП боюнча бир-эки ооз информация бере кетсең. ДТП боюнча эми Кудай сактасын, эч кимдин башына түшпөсүн. Эгер вдруг сүзүп ала турган болсоңор, айып силерде болсо, тиги сүзүп алган машинаны страхование төлөп берет. Бул машинаны фирма 30% жабып берет, 70% водительден кармайт. Случайлар болгон, эми бала кыйналып атыптыр деп кармай койгон күндөр болгон фирма. Кайсы машинелерди каскасы менен дедиң? 2024-жылкы машиналар каскасы менен. Жаңы чыккан машина каскасы менен, эгерде ал менен случайно ДТП болуп бир нерсе боло турган болсо, анда уже фирма өз бүт жаап. Каска страхование. Ошол нерселерди келгенде сөзсүз түрдө туугандар, договоруңарды, бүт бардык страховкасы, каскасы кандай, ошолардын бүт бардык маалыматын тактап билип алгыла. Биз колдон келишинче Рысбек өзү маалымат жыйнап силерге бөлүшкөнү аракет кылдык туугандар. Ушундай. Эмки видеодо чейин сак саламатта болуңуздар.